Менин атым Самуэль, мен фотограф болом. Секреттери мындай айтканда, көңүл каалоо керек бул нерсеге. Анан аракет. Эгер ушул нерселер бар болсо, анда фотограф болуу бул оңой эле да, менимче, оюм боюнча. Биздин кесипти үйрөнүүгө 1 айдан 1 жылга чейин чоюлушу мүмкүн. Себеби дегенде адам канчалык ошол нерсени каалап жатса, ошол нерсе ошончолук бат болот да. Ошол себептен улам бул нерсени бизден үйрөнсө болот, эгер кааласа, мага кайрылса болот. Же болбосо Бишкекте сүрөт үйрөтчү жерлер бар, ошол жака барып, кайрылып, ошол жактан окуса, үйрөнсө болот. Орто эсеп менен келгенде жакшы тарткан, сүрөт тарткан фотограф менен орточо средний $300 $2000 чейин барат айына. Себеби дегенде сезонда тармактар бар. Эгер сезондун учуру болсо, эгер бул сентябрь, октябрь, ноябрлар бул айлар болсо аябай деңгээлге чейин өссө болот да, көп акча тапканга. Талаптагы фотографтардын бири болсоң, анда ал машинени 1 сезонду тапса болот, 4 айда. Ошол учуру дагы бир тарыхка калтыргың келет да. Себеби дегенде ошол учур бир тартылат, ошол жерде калат да. Орусча айтканда момент деп коет эмеспи? Сени баалабагандан да. Мисалы бизде кыргыздарда көп учурда болот, сенин эмгегиңди баалашпайт да. Анткени дегенде адамдардын оюнда биз фотоаппаратты көтөрүп эле шакылдатып тартып жүрөт, бул мындай деп оңой көрүшөт, бирок чынында ушул тармакты түшүнүп келатканы сүйүндүрөт бир чети, бирок жакпаганы ошо кесипти баалашпайт да. Мен өзүм кесибим юрист. Мен азыркы учурда окуп жатам магистратурада. Анан эгер мен сүрөт менен көп жакка барам деп ойлобойм, себеби дегенде бул тармак мен үчүн хобби катары кирген башында. Кийинчерээк бул жумушка айланып кетти да. Анан мен бул нерсени бизнеске өткөрүп, өзүмдүн учениктерим бар, окуучуларым, ошолорго өткөрүп берип, өзүм кийинчерээк профессия менен иштегенге аракет кылам да. Бир орунда тура бербеш керек да. Мисалы деген убакыт өткөн сайын фотографтардын, элдердин көз карашы өзгөрө берет да. Ошол нерсени жылдан жылга өнүктүрүп, алдыга умтулууга да. Өзүн саморазвитие деп коет го, орусча айтканда, ошол нерсе адамдын ар бир өзүндө болуш керек. Эгер саморазвитияга көбүрөөк аракет кылса, анда көп жетишкендикке жетет деп ойлойм да. Мен өзгөрткүм келгени бул адамдардын жашоого болгон көз карашын өзгөрткүм келген. Анткени биз азыркы учурда өтүп кете беребиз, бирок биздин кийинки муунга жакшы нерсени калтыргым келмек да. Мен азыркы абалыма Кудайга шүгүр, ата-энемдин жардамы менен мен көп учурда иштеп келем бул тараптан. Анан бул ырчылар менен, шоу бизнес менен аралашып калгандын себебинден бири Тилекти таанып болуш керексиңер, стилист. Анжелика эже менен тааныштырып, анан Анжелика эже менен иштешип калып, анан ошол өзүмдүн атымды чыгарганга мүмкүнчүлүк болгон да. Бул тармактын туу чокусу орусча когда с тобой считаются. Элдер сени менен сыйлап, сенин кесибиңди баалап атса, бул менин оюмча жетишкендик. Александр Булгаков деген бар. Ошол москвич, орусчада турат. Анын сүрөттөрү ошону көрүп вдохновение алам да, себеби дегенде анын сүрөткө болгон көз карашы, аракеттери аябай бир орунда турбайт. Ошол нерсе эсте чыгат. Мындай ишке болгон көз карашы болуп, мындай аябай эмгекчил деп эсептеген бул биздин Кыргызстанда эле Анжеликаны эсептейм, себеби дегенде эжебиз аябай бир орунда турбайт. Таңкы саат 3-те болобу, 5-те болобу, мен 7-те туруп деле ушундай эмне что её мотивирует, я не знаю, мындай болгондочу. Бирок жашоого болгон умтулганы мага аябай жагат да ошол нерселер. Канча акча табасың деген суроо көп беришет.
Көп тармакта мен негизи сүрөт тартканда свадьба, семейный фотосессиялар кылам да. Анан көбүнчө башка тармак тартасыңбы, кандай ыңгайсыз учурлар болуп же тийишеби тойлордо сага деген ушундай суроолор көп беришет. Астка кетип жатат менин оюмча. Себеби дегенде мурункуга салыштырмалуу азыр адамдардын сүрөткө болгон көз карашы, жашоого болгон көз карашы өнүгүп башкача да. Менин оюм боюнча Canon жакшы. Себеби дегенде мен Canon'ду колдоном. Nikon деле жакшы деп айтмакмын, бирок мен Canon колдонгон үчүн Canon жакшы дейм да. Күндө жумуш болот да. Анан күндө жумуш болгондо чарчап келесиң, элге берерден мурун жакшы жазгаң келет. Анан ал эртең сүрөттөрүн көрүп алып суктанышын каалайсың да элдердин. Анан сен сүрөттөрүн жазбай эле сразу жөнөтүп салсаң, анда сүрөттүн качествосу слабый болуп калышы мүмкүн. Анан өзүңө жакпайт. Ошол сүрөттү жазап, кооздоп, бергичекте эле бир топ убакыт өтүп кетет. Мага эң жаккан бул кичинекей балдар тарткан жагат. Анткени негедир кичинекей балдарга жакынмын өзүм эле. Анан кичинекей балдар менен ойноп, сүрөткө деле тарткан болом да, ойноп атып эле ойноп аткандай эле сезилет да өзүмөчү. Анткени алардын күлгөнүн тартып, жеметкен тарткан аябай жагат. Анан свадьбада жагат, нейси анткени аяктан гонорар жакшы да. Жакшы сүрөткө түшүргөн фотоаппарат эмес деп ойлойм. Фотограф болушу мүмкүн. Анткени дегенде ошол адамдын изюминкасы болот эмеспи, өзүнчө бир жакшы жери. Ошол жерин көрүп, ошол нерсени чагылдырган бул фотоаппарат эмес, сүрөтчү да. Ошол сүрөтчүнүн көз карашы жакшы болуп, таланттуу болсо, анда сүрөт жакшы чыгат. Ал объективтерден эле. Эгер фотоаппараттын объективи жакшы болсо, объективтер түрү менен бөлүнөт, диафрагмасы канчалык ылдый түшсө, размытие арты көп болот да. Мен катып албайм. Мен негизи тарткан сүрөттөрүм сразу баарын жөнөткөнгө аракет кылам. Неге дегенде мага кереги жок. Мен сүрөттөрүм жөнөтүп туруп ошону сразу удалить этем да. Сразу эмес, эми бир нече убакыт сактайм, 1 ай, 2 ай. Андан кийин удалить этем. Сүрөткө жакшы даярданып келсе, анда жакшы сүрөттөр чыгат. Себеби дегенде ошол эле маанай, ошол эле макияж, ошол эле прическа бул аябай чоң роль ойнойт. Эгер ошол нерсеге жакшы даярданып, жакшы маанай менен келсе, анда жакшы сүрөттөр чыгат. Тилекке каршы коляскада отуруп калган эжелер бар. Ошолордун жазгы фотосессиясы болот буюрса. Ошол нерселердин алардын жашоого болгон умтулуусу артка кетпей, ошо бир орунда чөгүп отуруп калган эмес, наоборот. Алдыга умтулган эжелерибиз бар да. Ошол эжелерди сүрөткө тартып берүү мен үчүн өзүнчө бир жакшы проекттердин бири деп эсептейм да. Менин негизи менин оюмча көз карашың кандай жакшы болсо, эгер көз карашың видение деп коет го орусча айтканда. Ошол нерсе жакшы болсо, анда сүрөттөрдө ошого жараша жакшы кылса болот. Кийинчерээк фотоаппаратта кармаганда ошол адам, анда жеңилирээк болот да.